Туугандар базарлардан деги эле магазиндерден кайсы жерде болбойлу бир продукт алып атканда сөз суроогун карап сак болуш керек экенбиз да. Неге дегенде мен бир магазиндерден карачумун, анткени аякта товар туруп калат болуш керек, суроогун карап туруп мындай тщательно жакшылап карап алчумун да. А базарлардан эми аякта оптовый ряддардан аласың да, анан оптом өтүп атса, очередь болуп атса, биякта эми товар деле турбайт болуш керек деп эле суроогун карап атчумун да, мындай маани бербечимин. Көрсө аяктан да маани бериш керек экен да. Караңыздар, башыма ушундай өтүп атат. Салат жасайт элек ушундай ала кел дегенден ушул тойбостун окорочкасын суроого өтүп кетиптир да. Ош базардан алгам. Оптовый ряд Яма деп коет эмеспи? 19 ноябрь чыккан экен, 19 декабрь эле бүткөн экен. Мен муну карабай эле алып келгем. Жыттанып кеттир деп ачышып, былжырап кеттир, суроогун карадым беле дешти. Жок, караган эмесмин десеп, суроогун карасак, мына өтүп кетиптир да. Сак болуш керек экен, абайлаш керек экен. Муну мен кийин жумуштап барып калып сурадым, бирок муну ала барган эмесмин. Ушундай суроого өтүп кетиптир, алмаштырып бересиңерби, кандай кылабыз десем, ооба, конечно, алмаштырып беребиз, алып келиңиз деди да. Анткени биз деле карабайбыз, кээде өзлөрүнөн туруп келип калат дейт да. Мисалы 19 ноябрь чыкса, 20 ноябрь келбей, мисалы 25 ноябрь же декабрларда келип калат дейт. Өзлөрүнөн да туруп келип калат деп айтты да продавецчи. Ошон үчүн бизде деле мен таң калып сурап атам, силерде ушунча оптовый ряд ушунча көп туруп, бир айдан бери өтпөй койду беле десем, өзлөрүнөн да туруп калышы мүмкүн дейт да. Ошон үчүн сак болуш керек экенбиз, абайлаш керек экенбиз, суроогун карап. Эми буга албетте өзүм күнөөлүүмүн, өзүм караган жокмун. Анан тойбосту иштегендерге мынакей бир кеңеш айткым келип турат. Неге дегенде, бияктан сурооңун эмелерин карап издеп атам да, канча турат, составтарынчы. Аябай мындай оор экен да бизгечи. Билбейм, мага оор эле болду. Буякта KG.ru, KZ деп турбайбы? Анан бүт жазылышы ушундай кетет экен. Орусча, кыргызча ар бир сөзү, ар бир эмесичи. Мисалы курамы, состав курамы деп казакча, анан ар бир карабайсыңар, мисалы үчүн тоок эти кыргызча, мясо курица, анан таук эти депчи. Суу, ада, суу казакча, туз, кыргызча соль, орусча туз деп казакча. Ушундай кетет экен да. Эми ушу айтайын дегеним сиздерге кеңеш, ушул жакшы болчудай да, ыңгайлуу болчудай. Көп эле негизи чет мамлекеттен келген товарлар карасаңыздар, мындай бөлүп жазылат да көбүнчөсүндөчү. Мисалы биринчи KG'ни кетирип, мояка полный жазып кыргызча. Экинчи орусчасын жазып, үчүнчү анан казакчасын жазсаңыздар, ыңгайлуу болобу дейм да окугангачы. Ал бияктан ар бир, мисалы үчүн азыр мояка эмесин канча күн турарын араң таптым да. Монтип ар бир эмени окуп чыгыш керек экен да. Мындай KG болсо, мисалы мен жалган кыргызчасын окуп алат элем же орусчасын окуп алат элем, казак бүт туугандарымда казакчасын окуп алмак. Ушул ыңгайлуу болчудай да. Ошон үчүн тойбосто иштегендер ушу продукция чыгарып атканда ошону эске алсаңыздар, билбейм, жакшы эле кеңеш го дейм. Да, байкайсыздар. Ушундай маалымат менен бөлүшүп атам эми, неге дегенде ошол сиздерди убарып алып калбасын деп атам, суроого өтүп кетпесин деп. Анан мисалы Кудай сактасын, отравление, башка нерселерден Аллах таалам сактасын депчи. Ошон үчүн бул видео менен бөлүшөлү, бири бирибизге эскертип берели, эскертүү момундарга пайда берет.